балдарыбыз менен мамилебиз дароо эле ата балалык болуп албаш керек. Балдарыбызга биринчи кызматчы бололу, анан дос бололу. Анан балдарыбызга ата бололу. 5 жашка чейин кызматчы болобуз. 7 жашка чейин, 10 жашка чейин дос болобуз. 10 жаштан кийин өзү бизге бала болуп берет. Биз кичинекей кезинен ата болуп алабыз дагы ошого урушабыз да. Кызматчы кожоюнду уруша албайт да, ошого 5 жашка чейин бараны урушканга болбойт. 10 жашка чейин бала менен сырдашасыз. Эгер 5 жашына чейин баласына кызматчы болбогон, 10 жашына чейин дос болбогон болсо, анда баласы 10 жаштан чоңойгондон кийин только дуа кылып ыйлайт да. Себеп балаңыз чоңоюп алып туруп сизге сыр айтпай коет да. Азыр балдар чоңойгон 15-16 жашта. Бирок биз билбейбиз бул бала не, ким баласы бул, не окуйт, не ниети бар, окуйбу, үйлөнөбү, иштейби, Россияга кетеби, Америкага кетеби. Жөн эле биздин үйүбүздө бир махлукта, бир квартирантта келет, жейт, ичет, акча алат, кетет. Бирок биз билбейбиз бул не бул, ким. Кимге айтат ошону досторуна айтат да. Анан досторуну чакырып алып туруп, Айбек мына не дейт бул, иштейби же, үйлөнөбү же, не дейт. Биз өзүбүздүн балабыздын сырын досунан сурап алабыз да. Неге? Достошо турган кезде достошкон эмеспиз да. Кантип достошуу керек эле? Бала 5 жашында бүткүл дүйнөнү 1 секундда билип алгысы келет да. Бул не, бул кимдики, бул кандай, бул не? Ошол учурда зерикпей, телефонго алаксыбай, балага көңүл буруш керек, сураган сурооуна так жооп бериш керек. Бул не бул? Бул машина бул. Бул не, бул ат бул. Бул кимдики? Бул кошунаныкы, Таштемирдики, мисалы. Бала сүйлөгүсү келет, тез чоңоюп алгысы келет. Ошол учурда балага көңүл буруп, сөзүнө маани берип, айткан окуяларын угуп берсек, анда дос тапкан болот өзүнө. Сиз менен сырдаш болот. Сүйлөйүн десе, бирдемге айтайын десе, атасы жөнтүр. Жаңыл новости болот, жөнтүр. Жаш бала деген жаш баладай болот. Сүйлөтпөдүңүз. Карап турат, апасы дагы укпайт, атасы дагы укпайт. Анан көчөгө чыгат. Дубарга чыкса, өзүгө окшогон бирөө жүрөт да. Үйдө эч ким укпаганчы. Экөө анан не кылат, сырдашат. Караса экөөгө керек. Экөөнүн тең толтура суроолору бар. Информация керек, маалымат керек. Мына экөө биригет дагы информациянын артынан түшөт. Анан бул не жоопту өздөрү билгендей жооп таап алат да. Бул кимдики бул? Мисалы бир машина. Бул эч кимдики. Демек не кылсак болот? Мына эмелерин алып кетсек болот. Себеби информация туура эмес да. Жаш балдар бири-бириге устат, бири-бириге шагирт, бири-бириге дос болуп алат. Ошон үчүн жаш балдардын жасаган иши да туура эмес. Не үчүн? Алар бири-бириден сураган да. Ошон үчүн балдарыбызга багып эле чоңойтуп эле бука эмес буларчы. Жанакындай учур келгенде маани бере турган суроолоруна жаш дебейли муну. 4-5 жашта тили чыккандан кийин сүйлөй баштады, сүйлөйлү. Дароо балдарыбыз менен сүйлөйлү. Суроолоруна маани берели. Ошондо бизге дос болот, анан чоңоюп туруп бала болот. Балдарыбызга жакшы ат коюу милдет. Жакшы таалим тарбия берүү милдет. Ылайыктуу жерден баш коштуруп коюу милдет. Азирет Умар радиаллаху анхунун доорунда бирөө келип арызданды. Айтты, менин балам укпай атат, айтканым кылбай атат, сөз кайтарат дегенде жинденди дагы айтты, чакыргыла ошол баланы. Чакырып жинденгенде чакырып айтты, сен не мындай кыласың десе айтты, бир сөз деди. Атанын дагы милдети барбы деди, баланын дагы атанын мойнунда бир милдеттери барбы деди, же ата эле ата деди. Жок, атаныкы да бар, жакшы ат коюш керек дегенде айтты, мага Хофаш деген ат койгон балам атам деди. Хофаш дегени жарканат. Мен атымды бул жарканат деп койгон деди. Биринчи милдет. Экинчиси жакшы тарбия бериш керек. Муну ушу баскандан эле койлорго кошуп койгон мени деди. Кой кайтарам деди. Үчүнчүсү үйлөш керек. Мында жашым 20 паланчыга жетти, үйлөш эчтеке кылган эмес дегенде, ошол жинин бардыгын атасына чыгарды айтты. Баласына милдетин аткарбаган ата баласынан балалык күткөнгө акысы жок деди. Инвестиция кылыш керек биринчи, салыш керек, анан прибыль көрүш керек да. Балаңды жарканат деп койсоң, койлор менен тарбиялап койсоң, же үйлөтпөсөң, эмне кылыш керек эле бул бала? Койдой үсөт да сени. Жарканаттай качат. Ошон үчүн баланын атын жакшы коюш керек. Кандай сонун жакшы аттар бар, маанилүү аттар бар. Ат жакшы болуш керек. Таалим тарбиясы макул, мектепти да жакшы окусун, университетте окусун, медреседе окусун, динден да кабары болсун. Анан ылайыктуу бир жерге, ылайыктуу дегени имандуу үй бүлөдөн баш коштуруп коюу. Дин, ислам бизге ушуну үйрөтөт туугандар. Аял бала чака менен кандай мамиле.
Sebebi bir tuğan, dost, koşnalar menen bir kunde bir jolu mamile bolsa, ayal bala çaka ata ine menen 24 saat mamilede.